Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, дегеле жалпы ушу мени түшүнгөн менин бир туугандарым бүгүн мага 5-6 адам келди. Бул стресс менен келишти. Коркуу сезими менен келишти. Нерв болуу сезими менен келишти да. Мына бүгүнкү азыркы пациент дагы, мына бул бала жашы канчада? 38 жашта. Бул айтат, мына мен эртең менен багымда окугандан кийин, устаз чубак ажым уккандан кийин мен ошондон бери өзүмдү жаман сезип атам дейт да. Негедир шалдыраганым күчөдү дейт. Буга чейин эмне жалп болуп атты эле? Ошо тирде ойлоп, тирде ойлоп ошо мындай болгон. Көп мындай кыйналбагансың да? Так, эртең мененден бери ушул жаман кабарды уккандан кийин кандай абалда болуп атасың? Ошо алым кетип эле. Көкүрөгүм кысылып, баш ооруп эле кыргыз болгондо өзүм каршылап менин алым кетип эле каршылап алгам да. Коркуу сезим. Мына туугандар, мен силерге айтканмын, стресс, паника, кыжырдануу, биринен кыжылат болуу, бул ооруну күчөтөт. Мынакей пример. Жакшы эле жүргөн, жеңил түрү болгон. Азыркы эл ооруп аткан оорунун жеңил түрү болгон да. Эртең менен ушунчалык ушул кабарды катуу өзүнө алган үчүн состояниясы кыйналып калган. Кудай таалам пешенеге жазды. Биз чубак ажы устазыбызды жоготуп алдык. Бирок мен түшүнүп турам. Кыргыз калкынын, мусулман калкынын 100% силер азыр нерв болуп турасыздар. Жок. Муну менен биз кайра ооруну күчөтүп алабыз. Мына пример мына бала. Азыр 5-чи, бул адам 6-чы адам. Мен өлүп каламбы деп коркуп атам деп келип атышат да, көрдүңөрбү? Адамдардын тиги каза болуп калыптыр, бул каза болуп калыптыр дегенин угуп, мен да өлүп каламбы деген кыжалачылыкка келди. Жок, урматтуу бир тууганым, бешенеге жазган болсо, биз кете беребиз. Өлүм ак. Бирок бешенеге жазбаган болсо, сиз эмнеге кыйнайсыз органдарыңызды? Сиз эмнеге нервти кыйнайсыз? Биздин бешенеге ушундайды салдыбы? Бул да сыноо. Мына кандай деген адамдар, кандай деген кыргыздын инсандары өтүп кетти. Жок, биз нервти сакташыбыз керек. Биз эгерде бизди али жашайсың десе, демек биз нервти сакташыбыз керек. Келди, бутуң кичине боласыңбы? Мынакей, мен баягы эле точкаларды массаж кыла баштадым. 2-3 мүнөт массаждан кийин эмнени сездим? Баш ой берди, ошол баш ооруп кой берди. Демек, мен силерге дайым айтып атам, урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, нерв болгондо, стресс болгондо, мына өт башчасы жок болсо, өт түтүкчөсү. Эми мен өтүм жок деп атасыңар. Өтүңөрдү алса, өт башчасын алып салган менен өт түтүкчөсү бар. Бул кармандагы өт башчасы жарылып кетип алып салган, өт түтүкчөсү бар. Мына ошол түтүкчө 12 эчеге куйган жер спазм болуп калган. Мээден нерв болду, чыңалды. Эртең менен багымдаттан кийин мээ чыңалгандан кийин өт жабылып калды. Өт жабылгандан кийин кан тамырлар дагы кысылып калат. Без тамырлар да кысылып калат. Органдар жакшы иштебей калды. Мен дайым айтып келип атам. Өт бул эң сонун вируска каршы, микробка каршы, гриппке каршы, дегеле бизде жашаган майда жандыкка каршы эң сонун препарат. Натуралдык препарат бул өт. Биз өттүн чыгуусун камсыз кылышыбыз керек. Ошон үчүн мен силерге айтып атам, тамак жердин астында эңкейгиле, тургула. Саждага түшкөн нерсе эмне үчүн бизге саждага чүрүп койду? Өтүң койсун деп чүрүп койгон экен Аллах, көрдүңөрбү? Ошон үчүн азыр силер именно нерв болуп турганыңыздарда күйөөсү аялына, аялы күйөөсүнө, или бала чакасына, баарыңарга многу ситуацияда нерв болуп, окуй мен өлүп калам. Жок. Мен эмне үчүн 2 күндө туруп кеттим? Себеби мен мээме эч нерсени кабыл албай койдум. Эч нерсени кабыл албастан 2 күн жата бердим. Суну ичем. Мен термосты көтөрө албай калгам. 2 күн термосты көтөрө албай калдым дагы, 2 күндөн кийин мен турдум. Анан мен ойлодум. Демек, Кудай таалам мени тур,
сен кичине болсо да элдерге жардам берчи деп тургузган экен деген ниетте турдум дагы термосумду көтөрүп алып жөтөлүп атсам дагы барып айта турган жерге барып элдерге айтып түшүндүрө баштадым. Менин жөтөлүм бир эле жума кармалды. Эмне үчүн? Себеби мен ичимди басып туруп алдым. Үйүмдө кызыма ичимди бастырып туруп алдым. Кызым денелериме, бес тамырларыма массаждарды жасап туруп алды. Суюктукту ичип туруп алдым. Кай жерге барсам суюкту ичип туруп алдым. Мен нервге эч нерсе киргизбей койдум. Мен өлүп калам деген нерсе менде жок болду. Мен айттым, өлүп калсам өлмөк, өлбөй моментте өлүп кете беребиз. Бирок сен пока өлүмдү биз билбейбиз качан берерин. Билбегенден кийин эмне үчүн нерв болобуз? Бүттү, токтоткула. Урматтуу кыргыз элим, өтө оор жоготуу. Чындыгында мусулмандардын ичинде өтө оор жоготуу. Бирок биз дальше жашоо берип атпайбы, Кудай таалам? Дальше жашаш керек да, чынбы? Бала чака бар. Дальше жашаш керек. Демек, оор жашаш үчүн бул да өзү сыноо. Бардыгыбыздын башыбызга мусулмандардын башына сыноо берди. Эң сонун алымыбызды алып салды. Эми бирок дальше бизде жашоо бар да. Жашоо билек улантыш керек, урубаш керек. Ден соолукту караш керек. Мына мен көп болсо 2 мүнөт 3 мүнөт кармадым, мен уже экинчи точкадым. Мына эсиңиздерде болсун, 9 точка бар. Так, ичи көрүнүп атабы? Ошо ич жагын көрөп көрсөтөбүз. Экинчи точканы баштап мен унчуккан жокмун. Унчукпай жасай бердим. Анан бул пациент өзү айтты. Эже, башым кой берди деди. Чынбы? Өзүңүз айтып коюңуз өзүңүздөн. Массаждан баш уже өзүнүн адын дашылды. Өлүп кетип калды. Мынеке, көрдүңүздөрбү? Демек, биздин пациент нерв болуп, чыңалып, нерв чыңалып, органдардын бардыгы чыңалган абалда турат. А чыңалган жерде кантип кан айланат? Айтыңыздарчы. Кан барбады деген жер, это боль. Оору деген сөз, ошол жерге кан барбай атат деген сөз. Эмнеге барбай атат? Сиз стресс болдуңуз, кан тамырыңыз жыйрылды, кан барбады, кан менен тамак барбады, кан менен кычкыртек барбады, анан кийин ал жер оорубайнын кайсы жери ооруйт? Демек, биринчи задача азыр нервти ордуна коюңуздар. Түшүнүңөрбү? Бардык нерсе Кудай таалам бизге жакшылыкты дагы, жамандыкты дагы биз үчүн сыноого берет. Демек биз ал сыноону көтөрө билишибиз керек. Чынбы? Көтөрө билишибиз керек. Келмени айтыңыздар, сүрөөнү айтыңыздар. Эң сонун нерселер, эң жакшы нерселер. Үчүнчү точканы басып, бирок ар бир точка ооруп атат. Кичине болсо да баш кой берди. Мына баш кой берди. Демек, эми мен убактыңарды албайын. Демек, мен 9 точканы тең азыр басып беремин. Бес тамырларды кандай, бес тамырларга лимфа массаждар кандай жасаш керек, аны дагы үйрөтүп беремин. Кудай буйрса эртең менен келгенде бул бала мага кадимкидей нервти тынч алып, түнү уктап, жакшы келиш керек. Саламатта болуңуздар. Курсакка массаж, бездерге массаж, эң биринчи стресс, нерв, кычалатчылык, ызаланууну токтотуңуздар. Болду. Дальше да биз жашашыбыз керек. Бирок каза болуп тур десе жүргүп көп көңүлдү албаңыздар. Оорубаңыздар, саламатта болуңуздар.